Bismillahirrahmanirrahim. Mına бүгін біз кезектегі Мариям тоқ өндірген ишканасына келіп атабыз. Бұл ишкана адаттағыдай жыл сайын бізден сертификатын жаңылайды, халал сертификатын. Адаттағыдай бүгін біз аудит іштерін жүргіземіз. Қандай ошол ишкана толық халал талаптарды атқарып іштерді кылып атабы же кандай? Бұл азыр тоқтарды ап келіп жүріп атат. Бұйырса да ішіне кирип, қандай сойылып жатқанын ішінен көрөбүз. Birek kılarım çıgat, bir oyun bismillah derse. O yerde kança Они туда приедут, да? Имам. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Urmattu musulman mirtoğanlar, urmattu mekendeşler. Mına bizde suyundurgan nerse mına ata mekendik öndürüştür, önügü atkanı har biri bizde suyundurat. Bul degenim bugün mına Maryam firmasına gelip uşul jerde ziyarat kıldık. Mına Maryam toğ firmasının bu kocayını mına Murat Taksır bardık uşul jerde bolgon nerseni tanıştırıp çıktı. Uşu jojolördün jumurtkadan çıkıp uşu soyulganга çeyinki, uşu soyulup upakovkaga түшкөнгө çeyinki bardık avalı menen tanışıp çıktık. Alardın jegen jemderi menen bardığı şariatка ılayık gelgen abalda murundağı bir tekşerde gelek, dağı bir gelip bizden halal sertifikat algan ile oşon üçün dağı bir gelip bir göz çügürttük. Mına da bardığın kengeytip bardığın oşu zamanbap aparatlar menen soyup elibizge tartуу kılıp atat. Oşon üçün mına Murat Taksırga jalpı Kırgızstan musulmanlarının dini başkarmalığının atынан, musulmanların atынан razıçılık bildirебиз. Antkeni elibizge adal tamak jediriş özü bir problemaga aylandı. Emi urmattуу bir tuğandar bardığı şu Maryam toğ firmasından toğdu hiç korkmasdan ala vereli. Bardığı şariatga layık eken. Bizden adal bölümünün, halal bölümünün başçısı mına Bahtiyar Taksır, Kırgızstan muftiyattın halal bölümünün başçısı. Bu kişi bardığın taktap, bu kişinin aslında şu şariatga layıkta bardığı alımdarыбыз oturat. Anan men kayırılıp keterim. Urmattуу uşu azık tülük menen iştegen işkerler bardığыбыз uşu adal nerselerge öte көңүл buralı. Aram dep, ança mınça tıyın dep durup, bir nafsiga aldırıp durup, uşunda bir jaman kadamlarga barbaylı. Antkeni ar bir
адамга саткан азык түлүгүбүзгө ким ошону жеп аткан болсо, бир шектүү нерсени жедирип кое турган болсок, кыямат күнүндө ошондо сооп, суроо жообу бар, бул нерсенин жоопкерчилик бар башыбызда. Ошо эгер шектүү нерсени атайлап эле жөнүнө адал деп сата турган болсок, тапкан акчабыздан эч бир береке таппай калабыз, урматтуу бир туугандар. Ошо нерсеге көңүл бурсак, андан кийин жылкы баккан, уй баккан, кой баккан деги эле биздин Кыргызстанда эмне нерсени, эмне жандыкты жей турган болсок, ошо менен иштеген ишкерлер да ушул адал бөлүгүнө өтө көңүл бурсак, мына муфтиятта мына Бактияр ажыбызга биздин адал халал бөлүмүнө келип туруп кайдылсаңыздар, бардыгын иреттеп беришет, бардыгын сертификат берип, иреттеп жакшынакай шариаттын нугуна салып беришет. Андан кийин биздин ресторан, кафе иштеткен, ушундай тамак берүүчү жайлар, азыр биздин элибиз ушундай маданиятка өтүп алды. Үйүнөн тамак жебей эле бардыгы эле кафеде чогулуп отурушат. Бир туугандар, биздин менин кафеме, менин рестораныма миңдеген адам келет деп мактанбайлы. Бул нерсенин бардыгына жооп беребиз. Анткени ошо кафедеги азык түлүктөрдү өзүбүз биз тактап алалы. Барып туруп ошол жерде биз дагы барып бир ишенген ресторандарда жеп атабыз. Бирок урматтуу бир тууган, кээ бир учурларда бир туура эмес нерсени жеп ала турган болсок, шариятта бир арам деген нерсе кошулуп кете турган болсо, бир шектүү нерселер кошулуп кете турган болсо, адамдарга да зыян келтирген болосуңар, ахиретте да жоопкерчилигиңер өтө чоң болот. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз Кыргызстанга кааларыбыз ушу жакынкы араларда ушундай ата мекендик өндүрүштөрүбүз көбөйүп, өсүп, бардык нерсебиз адалга айланып, жеген ичкен тамагыбыз эң биринчи адалга айланып кетишин жараткандан суранып кетмекчимин. Азык түлүк менен иштеген ишкерлер, бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга болсун бул нерсе. Бул нерсе менен ойнобойлу. Адамдарга биз тамак аш берип атабыз. Ошо нерселерде өтө этият болуп, биздин мына халал бөлүмү менен келип, тыгыз иштеп, ушул жерлер бардыгын иреттеп берсинчи. Бардыгын ушундай кыдырууларды, эми жакшы бир жылкы баккан, уй баккан ушу ишкерлерибизди дагы кыдырып сиздерге көрсөткөнгө аракетибизди кылабыз. Алла таалам бардыгыбызды адал тамак жеп, адал жашоону өзүбүзгө насип кылган болсун. Азыр эми шериктериңиз бар? 20 грамм. Мына бүгүн көрсө азыр жана сыртын караган элек. Эми азыр цехтин ичине кирип, бир сыйра баягы халал талаптарына кандай болуп атат текшерип аныктадык. Буюрса жакшы. Талаптагыдай иштер болуп атат. Мариям ишканасынын иштери. Мариям продукциясын сунуштайбыз. Биздин фирменный упаковкасынын дизайнери ошондой. Жакында Кудай буйрса филе, карачка, голень бөлүктөрү да бөлүп чыгарылат. Адал ар бир дүкөндөн сураңыздар.